Евразиялык экономикалык биримдиктин санариптик келечеги Алматыда талкууланды. Ааламдашуу доорундағы санариптик күн тартиби 2.0 форумунун жумушуна биримдик өлкөлөрдүн өкмөт башчылары, эл аралык серепчилер, ишкерлер жана ири эл аралык IT компаниялар жана IT технопарктардын жетекчилери катышып пикир алмашышты. Форум становится уже традиционным, и один из Бул салттуу түрдө өткөрүлө турган форумга айланып жатат. Анын жумушунун натыйжасында Казакстанда Евразиялык санариптик трансформация борбору курулду. Ал азыр Астанада иштеп жатат. Азыркы убакытта Евразиялык биримдиктин мамлекет аралык күн тартибине чыгарылган 20 долбоор бар. Алар айыл чарба тармагын, эмгек министрлиги менен коомдук коргоо багыттарын камтыйт. Абдан кызыктуу долбоорлордун бири электрондук биржанын курулушу болду деп айта алам. Аталган форумда Казакстан, Орусия, Кыргызстан, Армениянын технопарктарынын ортосундагы меморандумга кол коюлду. Натыйжасында эл аралык өнөктөштүктүн алкагында аталган 4 мамлекет технологиялык мейкиндиктерин кеңейтүү үчүн бири-биринин мыкты тажрыйбаларын колдонушат. Ошондой эле IT стартаптар боюнча биргелешкен долбоорлор ишке ашырылат. Ар бир элдин өзүндүк бир деңгээи бар стартаптар. Ар бир өлкөнүн стартаптарынын өнүгүшүнүн өздүк деңгээли бар. Мисалы, Орусиянын инновациялык ыргагы биздикине салыштырмалуу мыкты. Ал эми Кыргызстанда бул жараян жаңыдан жаралууда десек болот. Биз өзүбүздүн тажрыйбабызды, ыкмаларыбызды алардын адистерине өткөрүп берүүнү мерчемдеп жатабыз. Мындан сырткары Орусия Армения менен тыгыз байланышта жана ал Европага жакын жайгашкан. Ошондуктан алардын тажрыйбасы биз үчүн баалуу болот. Эскерте кетсек, Евразиялык бештик өлкөлөрүнүн санариптик форумунун өткөрүү демилгесин 2017 жылдын 9 айында Сочиде Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин отурумунда Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев көтөргөн. Быйылкы жыйын Евразиянын инновациялык экосистемасын түзүүгө арналды. Эл аралык каржы уюмдары Казакстандагы чакан жана орто бизнестин долбоорлорун каржылоо масштабын кеңейтти. Ошондой колдоого ээ болгон Акмола облусунун Косшы айылындагы эмерек өндүрүшү заманбап технологияларды колдонуп, табити жогору керектөөчүлөрдүн суроо талабын канааттандырып жатат. Жаңы ыкмалардын аркасында бул жерде өндүрүштүн өздүк баасы арзандатылып, жумуштун эффективдүүлүгү жогорулаган. Цехымыз толук автоматтандырылган, бир жерден башкарылат. Цехибиз толук автоматташтырылган, бир жерден башкарылат. Бардык станокторго СМС түрүндө кабарлама келет. Операторлор ошол тапшырманы ачып, иштөө оңой болот. Мурда 1 мүнөттө 1 тактай кессек, азыр 1 мүнөттүн ичинде жаңы станоктор менен 5 тактайды бир кесүүгө болот. Жаңы станоктор менен 5 тактайшаны бирден кесүүгө болот. Жумуш жараяны төмөндөгүдөй: тапшырык алынып, компьютерде эсептелет, өлчөмү, көлөмү аныкталгандан кийин даярдала баштайт. Алгач тактай кесилип, ар тарабы жабыштырылат. Мына тактайшанын лентасы жабыштырылган. Бул тактайдын лентасы жабыштырылгандан кийин акыркы станокко коюлат. Бул жерде эмеректин акыркы иштери жасалат. Бул көзөгүч кошумча станогу. Мисалы, бул жерде буюмга сүйрү форма берсе болот. Ал эми МДФ фасадтардын бетине оймо чиймелерди тартууга болот. Салон мынандай кылып. Бул долбоорго Европанын өнүгүү жана кайра куруу банкы колдоо көрсөтүп жатат. Каржы уюмунун серепчилери Казакстанда чакан ишкердиктин өнүгүү жигердүүлүгүн оң баалашат. What we basically do is we finance them through our activity with the local bank. Биз экинчи деңгээлдеги банктар аркылуу чакан жана орто бизнеске колдоо көрсөтөбүз. Жалпы ар түрдүү тармактардагы долбоорлорду караштырабыз. Айрыкча жеңил өнөр жайга көңүл бөлүп жатабыз. Ошондой эле айыл чарба жана курулуш багыттарына колдоо көрсөтүүгө маани берүүдөбүз. Sure that there is some potential, whether it is building materials. Каржы уюму былтыр Казакстанга 541 000 АКШ доллары өлчөмүндөгү инвестиция багыттаган. Бардыгы 26 долбоор каржыланган. Чыгыш Казакстан облусунун чарбачылыктары 2022 жылга чейин тышкы рыноктарга 17 000 тонна эт экспорттоону мерчемдеп жатышат. Бүгүнкү күндө Кытай жана Өзбекстан өлкөлөрүнүн ишкерлери менен тиешелүү келишимдер түзүлдү. Аймактын аграрчыларынын экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн көбөйтүүгө Аягөздөгү эт комбинатынын салымы алгылыктуу болот. Бул жерде күнүнө 1400 баш майда мал этин иштетүү көздөлгөн. Эт комбинаты тек гана осы Аягөз ауданында эмес, яғни эт комбинаты бир гана ушул Аягөз району менен гана эмес, коңшулаш Үржар, Тарбагатай, Абай, Жарма, Алматы облусунун Алакөл райондорунда майда мал менен жумуш кылат деген оюбуз бар.
2018 жылы Аягөз районунун чарбачылыктары 800 миллион теңгелик субсидиянын ээси болгон. Быйыл бул сумманы 1 миллиардка жеткирүү көздөлүп жатат. Чарбачылыгын кеңейтүүгө каржылай колдоо алгандардын бири Бакытбек Турусбек уулу. Анын чарбасында 780 баш ири кара мал бар. Мамлекеттик программанын алкагында Шамал электростанциясын сатып алып орнотуп алган. Келечекте 1000 баштык ири кара малга арналган борго байлоо комплексин ачат. Биздин максатыбыз алде малды асылдандырып, Биздин максатыбыз малды асылдандырып, анын түрүн өзгөртүп, чет өлкөгө экспортко чыгуу. Азыр мамлекеттик сыбага программасы менен каражат алып, көп жаштар мал чарбачылыгы менен алектенип жатышат. Бул кубантарлык көрүнүш. Келечекте азыркы муун ишти улантат деп ишенебиз. артымыздагы келечек осы исимизди жалгастырса деймиз. Чарбачылыктагы иштерге Бакытбекке балдары жардам берет. Алар да келечекте мал чарбачылыгы менен алектенишет. Максатыбыз ауыл чарбашылыгын дамытуу. Биз үй бүлөбүз менен ушул айыл чарбачылыгында иштеп келе жатабыз. Биздин өлкө башчыбыз жаштарга чоң үмүт артып, айылдарда мал чарбачылыгы менен алектенүүгө үгүттөп жатат. Жаштарды айылдарда иштөөгө чакырам, себеби айылда жумуш көп. Жумуш жасаңдар жастар, үлгү болсун деп ойлойм осы. Чыгыш Казакстан облусунда азыр 300 асыл тукумду чарбачылык иштеп жатат. Алдыдагы 5 жылда кошумча 30 семиртүү аянтын куруп, Семейден эт комбинатын ачуу мерчемделген. Ушундай шарттарда аймактагы ишканалардын кубаты жылына 50 000 тонна эт өндүрүүгө жеткизилип, тармактын экспорттук мүмкүнчүлүктөрү жогорулайт. Бир кур бир жол демилгеси Борбор Азия өлкөлөрүнүн өз ара эффективдүү өнүгүшүнө багытталган. Серепчилердин айтымында бул долбоор аймактын экономикалык өсүшүн тездетүүгө себеп болот. Демилге катышуучу өлкөлөр менен Европа байланышын бекемдейт. Борбор Азия өлкөлөрүнүн товар өндүрүүчүлөрүнө дүйнөлүк рынокко чыгуусуна жол ачат. Бир кур бир жол демилгесинин аркасында алдыдагы убакытта жер шаарынын 60% камтоо мерчемде бар. Бул өлкөлөрдүн ортосундагы сооданы гана эмес, башка багыттар боюнча байланышты да бекемдейт. Благодаря этому проекту выводятся Бул долбоордун аркасында Борбор Азия өлкөлөрү дүйнөлүк экономикалык аренага чыгат. Анткени азыркы тапта унаалык чектөөлөргө байланыштуу алар дүйнөлүк рынокто жигердүүлүктү көрсөтө албайт. Ошондуктан бул демилге өтө пайдалуу деген ойдомун. Поэтому, безусловно, допустим, вот эта инициатива, она очень полезна. Если первые 5 лет у нас были отношения между государствами, то есть на правительстве... Алгачкы 5 жылда мамлекеттердин ортосундагы байланыш өкмөттүк деңгээлде болсо, кийинки 5 жылдыкта маданий гуманитардык багытта өнүктү. Өлкөлөр бири-бирин жакшыраак түшүнө баштады. Адамдардын ортосундагы байланыш бекемделди. Кийинки кезең чакан жана орто бизнес объекттери. Башкача айтканда, адамдар өздөрү соода жасап, өндүрүштөрдү ишке кошо алат, биргелешкен долбоорлорду колго алат. Бул борбордоштурулган жогорку деңгээлден орто жана төмөнкүлөрүнө өтүүдө өтө маанилүү. Ошол кезде жашоочулар жибек жолунун боюнда өз долбоорлорун ишке ашыра алат. Серепчилер өлкөлөр долбоордун алкагында биргеликте иш-аракеттерди колго алуусу керек деген ойдо. Бул Борбор Азия аймагына багыттала турган кытайлык инвестицияны көбөйтөт. Ал үчүн аймак өлкөлөрү өнөктөштүк маселелерине арналган жолугушууларды системалык түрдө өткөрүп турат. Это импульс дополнительный именно для развития экономик стран Центральной Азии. И мне кажется, что различным образом... Бул Борбор Азия өлкөлөрүнүн экономикасынын өнүгүшүнө жаңы түрткү берет. Мамлекеттердеги ар түрдүү коомдук саясий уюмдар бул демилгени колдоп жатышат. Кийинки маанилүү кырдаал Мейкиндиктеги жибек жолу менен Теңиз жибек жолунун байланышуусу деп ойлойм. Демек, Кытай, Борбор Азия жана Европа багыттарындагы товарлар кыймылынын логистикасын комплекстүү түрдө көзөмөлдөө керек. Анын аркасында аймак өлкөлөрүндөгү ар түрдүү тармактар жигердүү өнүгөт деп ойлойм. То, что это охватывает фактически логистику движения товаров на рынках Китая, Центральной Азии и Европы по всем направлениям. Азыркы тапта Кытай, Казакстан, Өзбекстан, Түркменстан, Кыргызстан жана Тажикстандын ири соода өнөктөшү. Аймактын бардык мамлекеттери Кытай Эл Республикасы менен байланышты бекемдөөгө кызыктар.
Казакстандагы жаштар жылын Өзбекстандагы казакстандыктар колдоп жатышат. Диаспора өкүлдөрү Жаш Адис программасына өзгөчө кызыгуу артууда. Себеби кээ бир студенттер жогорку билимге ээ болгондон кийин ата журтунда билимин жогорулатып тажрыйба чогулта алат. Ага коңшу өлкөнүн бийлиги да мүмкүнчүлүк берет. Өзбекстан 3,5 миңге жакын адисин чет өлкөдө магистратура жана докторантураны окуп, билимин жогорулатууга жиберет. Аны менен кошо коңшу өлкөнүн бийлиги чет өлкө университеттеринин дипломдорун таануу жана нострификациялоо жараянын жеңилдетти. Ташкенттеги жогорку окуу жайларынын биринде казак тили жана адабияты сабактары боюнча билим алып жаткан студенттер келечекте билимин жогорулатып, Өзбекстандагы казак жаштарына тил үйрөтүү максаттары бар. Жаштарды жумуспен камтамасыз этүү әрине бүгүнкү күндүн басты. Жаштарды жумуш менен камсыз кылуу бүгүнкү күндүн башкы маселеси катары саналат. Ал маселенин бир нече чечими табылды. Бул жерде көздөлгөн башкы максат Казакстандагы жаштардын жалпы билимдүү жана дасыккан адис болуп чыгуусу. Билимди әлі бір биликти маман болуп чыгууы. Мына бир сөзү бизде ерекше толганты, сендер эчтеңеден Бизди президент Нурсултан Назарбаевдин эч нерседен коркпогула, өзүңөргө жана өзүңөрдүн билимиңерге, күчүңөргө ишенгиле деген сөзү абдан шыктандырды. Ал үчүн өз билимибизди тереңдетип, билим берүүнүн сапатын жогорулатуу керек. Биз дагы бул жараяндан четте калбай, мекендеш катары өз салымыбызды кошобуз. Коспакпыз. Алдымызга койгон максатыбыз айкын, міндетimiz жалгыз. Жаш келсе ишке. Тараз шаарында 23 жаштагы жаран үй бүлөлүк ресторан ачып, ишин алдыга жылдырып жатат. Алихан Айтбаев чет өлкөдө билим алып келген. Өлкөгө кайткандан кийин ал жеке ишкердик менен алектенүүнү туура көргөн. Малайзияда эл аралык бизнес адистиги боюнча окуган. Англис, түрк тилдерин эркин өздөштүргөн Алихан ресторан ишин терең изилдеп, бизнес план түзөт. Өзүнө болгон ишенимдин аркасында чет өлкөдөн инвестор таап, өз ишин баштаган. Бизде кәсіпкерлікке қолдау деген өте көп айтады ғой. Бизде ишкердик боюнча колдоо арбын. Көпчүлүк акчаң же таанышың болбосо, ишиңди баштоо мүмкүн эмес дешет. Бирок мен бул нерсе менен макул эмесмин. Эң негизгиси тажрыйба болуу керек. Акчасыз да кәсіп жасауға болот. Ең алдымен тәжірибе әрине. Жамбыл облусунда 3000 жаш ишкердик менен алектенет. Өткөн жылы 800дөй жигердүү жаштар ишкердиктин негиздерин окуп, 140тан ашуун чакан насыя алышкан. Аймакта жаштар саясатын ишке ашырууга быйыл 638 миллион теңге каралган. Бул каржыга жумуш менен камсыз кылуу, жаштар ишкердигин колдоо сыяктуу 300гө жакын иш-чара өткөрүлөт. The big dog is gray and white. I have one black cat and two gray cats. Мамлекеттик колдоонун аркасында жеке ишин ачып, ишкердикке аттангандардын дагы бири Актөбөлүк Наркозы Картчан. 24 жаштагы жигит ишкердик негиздерин окугандан кийин бизнес план түзөт. Идеясы көпчүлүккө жагып, колдоо табат. Ушундай шарттарда англис тилин үйрөтө турган коомдук мектеп ачат. Дальнейший план у нас по расширению, конечно, чтобы... Келечекте мектебибизди кеңейтебиз деген оюбуз бар. Шаардын бардык райондорунда ачабыз деп үмүттөнүп жатабыз. Анткени суроо талап арбын. Англис тилинен башка Кытай, француз, түрк тилдерин окутабыз. Китайский, это и французский, это и турецкий. Наркозы Картчан Актөбөдөгү жаш ишкерлер мектебинде сабак алган. Бул билим берүү борбору 18-29 жаш аралыгындагы жаштарга арналган. 4 жылдын ичинде бул жерде 200дөн ашуун жигердүү жаш ишкердиктин негиздерин үйрөнүп чыккан. Уюштуруучулардын айтымында азыркы жаштардын креативдүүлүгү жана жаңычыл ойлору таң калтырат. Арасында экологиялык отун өндүрүшү, эпоксидтик чайырдан маалымат сактай турган чип сыяктуу идеялар бар. Болгону колдоо гана керек. Жастарға бағытталған, және бұл жоба бизнестің жол картасы 2020. Жаштарга багытталган жана бул долбоор бизнестин жол картасы 2020 программасынын алкагында ишке ашырылат. Бул долбоорго Казакстан Республикасынын жарандары катыша алат. 5 күндүк окуу ишке ашат. Бул окуунун алкагында маркетинг, каржы, персоналды башкаруу, юридикалык аспект сыяктуу маселелер караштырылат. Долбоор аяктаган соң бизнес долбоор даярдап коргошот. Катышуучулар өздеринин бизнес жобаларын дайындап коргайды. Эскерте кетсек, жаштар жылынын ачылышында Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев өлкөдө жаш ишкер программасын даярдап, бизнестин жол картасы 2020 программасы боюнча каржылоо көлөмүн 2 эсе жогорулатууну тапшырган. Бул максатка 32 миллиард теңге багытталат.
Байтерек Development Expo 2017 аймагындагы турак жайларды сатуу кайра улантылат. Эми ипотека жана түз сатуудан башка батир баасын бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү да каралып жатат. Шарты 12 жыл бою 3% жылдык үстөк акы менен каражат төлөнөт. Батирлердин 193-ү 7-20-25 программасынын шарттарына туура келет. Стоимость одной квартиры составляет 17,2 миллиона тенге. Эгерде батирдин баасы 17 миллион 200 миң тенге болсо, баштапкы төлөм 3 миллион тенге болушу керек. Ай сайын төлөнүүчү сумма 114 миңдин тегерегинде. 114 тысяч тенге. Экинчи категориядагы турак жайдын 1 чарчы метринин баасы 399 900. Ал эми унаа орду 735 миң тенге деп белгиленип жатат. Digital Байтерек порталында өтүнмө калтырууга болот. Бул платформада батир онлайн режимде тандалат. Экинчи класс деген не? Бийиктиги төбөнүн бийиктиги 3 метр, кухнялары. Экинчи класс дегенибиз шыптын бийиктиги 3 метр, ашкананын аймагы 12 чарчы метрден аз эмес. Дуалдары керамикалык кыш, сырты таза табигый таш менен капталган. Изотерм деген жылуулукту кармаган материалдарды колдонгонбуз. Капталган изотерм деген жыл устайтын материал колдонганбыз. Digital Байтерек онлайн платформасы аркылуу жалпы 1574 өтүнмө келип түшкөн. Батирлердин сатылышы 2019 жылдын 1 айынын 15-нен башталат. Казакстандын борбору тездик менен өнүгүп келе жатат. Шаар бүгүнкү күндө дүйнөнүн ири мегаполистери менен бир деңгээлге жетти. Бийик имараттар, акыркы үлгүдөгү салынган бизнес борборлор шаардын көркүнө көр кошууда. Бирок башкы шаардын тарыхы тереңде жатат. Ага күбө имараттар азыркыга чейин бар. Анын бири Сакен Сайфуллиндин үй музейи 1846 жылы салынган. Жыгачтан курулган имарат бүгүнкү архитектуралык эстеликтердин катарында. Медресе ашкан кыздар, ол убакта кыз бен уул балдар бөлөк. Ушул жерде медресе ачкан. Ал мезгилде кыздар менен балдар бөлөк окушкан. Ары жактагы биринчи үйдө кыздар, биз турган үйдө балдар таалим алышкан. Ушул үйдө Сакен Сейфуллин сабак берген. Жолдун ары жагында көк мечит жайгашкандыктан бул жер медресе үчүн ыңгайлуу болгон. Мешит болгон. Соган сайкес мына алыс болмоо үчүн адейи медресе салган. Көпөс Василий Кубриндин үйү Астана аймагында 1910 жылы салынган. Элдин арасында тараган уламышка ишенсек, соодагер балеринаны сүйүп калып, аны жаргылгысы келет. Бирок Орусияны таштап, Улуу Талап өлкөсүнө көчүп келгиси келбеген сулуу бийкеч ага каттуу талап коет. Көпөс Акмолада архитектурасы Петербургдук имараттардан кем болбогон үй тургузууга милдеттүү болгон. Ошентсе да сүйүшкөндөрдүн бакыты узакка созулган эмес. 9 айындагы төңкөрүштөн кийин имаратта Советтер үйү, андан кийин революционерлер штабы, ички иштердин элдик комиссариаты жайгашат. Ал эми Константин Елениндин чиркөөсүнүн имаратынын жашы 100 жылдан ашат. Маалыматтарга ылайык ибадаткана 1900 жылы курулган. Эскиден эстелик болгон ушундай архитектуралык эстеликтер Астанага өзгөчө көрк кошуп турат. Акиматтын багдарламасында 46 эскерткич бар. Экөөү мына республикага карайт. Со 46 эскерткичтин ичинде Астанада тарыхый жана маданий 46 эстелик бар. Алардын экөөсү республикалык мааниге ээ. Ошондой эле борбордук эстеликтердин тизмесине Жаштар Кичи районундагы Кара Өткел көрүстөнү да кирет. Кара Өткел дейтин зират бар. Ол да кирет, осы биздин каламыздын эскерткичтигине тизимине кирет. Улуу Талаанын борбору болгон Астананын негизи 19-кылымда түптөлгөн. Борбордун архитектурасы өткөн кылымдан кабар берет. Адистердин айтымында бул имараттар туристтер үчүн кызыктуу. Ошондуктан тарыхый объекттерди келечек урпакка жеткирүү милдети турат. Кол менен саймалап тигүү те байыркы замандан келе жаткан турмушта колдонулуучу өнөрдүн бир түрү. Түрк элдери басма сайма, кабырга сайма, биз сайма, тыгыз сайма, берметтөө, түктүү сайма деп саймаларды түрлөргө бөлүшөт. Ал эми Азербайжанда тек элдус деп аталган кол өнөр кеңири таралган.
Меня свекровка научила вышивать, я начала продолжать ее на язык. Саймалап тигүүнү кайненем үйрөткөн. Мен анын ишин улантып жатам. Текелдуздан башка кездемелерге сайма сайып, боек менен да сүрөттөрдү тарталам. Казак менен Азербайжандын оймо чиймелеринин арасында айырмачылык бар. Казакстанда оймо чиймелер тегеректелген. Ал эми бул жерде биз негизинен анар жемиштерин, жай намаздагы сүрөттөрдү же акын Низами Ганжевинин чыгармачылыгын колдонуп сайма саябыз. Или из поэзии, например, Низами Ганжеви. Кийим кече, баш кийимдер жана үй буюмдарын көркөмдөп, оймо чиймелер менен кооздоо ар бир элде бар. Саймалоо өнөрү уздарды сабырдуулукка, тыкандуулукка, майда нерсеге маани берүүгө үйрөтөт. Сайманы жан дүйнө тартат, кол саят, көз сынайт дейт казак эли.